Бүгүнкү биздин келечектеги муунубуз болгон жаш окуучулар укуктуу, татыктуу илим алышка тийиш да. Бирок ушундай укуктуу илим алышына каршы болгон бүгүнкү күндө мектептерде өтө бир чоң көйгөйлөр пайда болду. Билим алганы келген кыздарды же мугалимдерди жоолуктун артынан кууп чыгып атыптыр мектептерде. Республиканын бардык аймактарында катталып атат мындай окуялар. Ошолорду буларга ким укук берди? Мыйзамды сактап атса, мыйзамды сактабаган ошол мектептин жетекчилерине, мугалимдерине чара көрүлүш керек тез арада. Алар мектепке келе албай атыптыр, жолугуңду чечпесең мектепке кирбейсиң деп атыптыр. Бизге өтө көп кайрылуулар болуп атат. Кааласаңыздар далилдерин беремин. Чара көрүлүш керек. Эмне үчүн мыйзамды сактабайт алар өздөрү? Биздин мектептин уставы бар деп кээ биркилер киргизбей атышыптыр. Мыйзам болгондон кийин мыйзам жогору турат да. Эми бардык мамлекеттерде ошо жоолукчан кыздар барып атат. Европада, Россияда, Америкада барып атышат мектептерине. Биз да укуктуу мамлекетпиз. Мыйзамда так жазылган дин тутуу эркиндиги. Алардын акысыны, укугуну ким эмне үчүн тебелейт алар? Жооп бериш керек аларга. Сөзсүз төрайым, сиз протокол тапшырма берип койсоңуз, ал каралыш керек. Ошо директорлорго катуу чара көрүлүш керек. Мектептерде кыздарды, мугалимдерди киргизбей коюшка акысы жок алар. Мен коллегама кошулам, Канат Ахметовго. Конституция боюнча бардык адамдар билим алууга, бирдей окууга укуктуу, мыйзамда да жазылган. Жоолук салынган кыздарды тоспоңуздар. Алар биздин эртеңки муундун имандуу, тарбиялуу муундар болуп эсептелет. Эгер жоолукту тоскон болсоңор, урматтуу чиновниктер, анда мини юбканы да киргизбеңиздер. Бардыгына бирдей болуш керек мыйзам.